Саламатсыздарбы? Сиздер менен Укмуштар ТВ YouTube каналы. Бул чыгарылышта биз сиздерге дүйнөдө биринчи жолу болуп өткөн, тагыраак айтканда адамдын башын алмаштыруу операциясы жөнүндө айтып бермекчибиз. Элестетиңиз, бир адамдын башын экинчи адамдын денесине жаңыдай кылып жамаштырып койгонун. Ишенгиңиз келбесе керек. Анда бул видеону акырына чейин көрүңүз. Айта кетчү нерсе, подписаться деген кнопканы басып, биздин каналга катталып, жаңы видеолор боюнча кабардар болуп туруңуз. Анда биз баштадык. Биз тарыхка кайрылсак, 20-кылымдын башында адамдын дене мүчөлөрүн алмаштыруу бул фантастика катары кабыл алынчу. Бирок азыр 21-кылымда бөйрөк, боор жана жүрөк алмаштыруу операциялары менен эч кимди таң калтыра албайсың. Европа менен Американы карабай эле, өзүбүздүн Кыргызстанга эле көз жүгүртүп көрсөк, дүйнөгө белгилүү болгон академик, кардиохирург Иса Коноевич Акунбаев 1959 жылы Орто Азияда биринчи жолу жүрөккө операция жасаган. 2012 жылы Турцияда иштеген биздин атуул Эркин Оразакунов Кыргызстанга келип, биринчи жолу Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу операциясын жасап берген. Адамдын жүрөгүн алмаштыруу операциясы биринчи жолу 1967 жылы Кейптаунда Кристиан Бернард аттуу дарыгер тарабынан ишке ашкан. 1954 жылы СССРде Демихов аттуу хирург абдан чуулгандуу бир эксперимент өткөргөн. Ал экспериментте бир иттин башын экинчи иттин денесине улаштырып кошуп койгон. Андай операцияларды ал 20дан ашык жолу ийгиликтүү ишке ашырган. Эки баштуу иттердин арасынан эң көп жашаганы 29 күндү түзгөн. 70-жылдары америкалык изилдөөчү хирург Брайан Уайт бир маймылдын башын экинчи маймылдын денесине операция аркылуу жамаштырып которуп койгон. Хирургдар маймылдын кан тамырларын кылдаттык менен кесип, аппарат аркылуу кан жүгүртүүчү системасын иштетип турушкан. Андан соң биринчи маймылдын башынын кан тамырлары менен экинчи маймылдын денесинин кан тамырларын кылдаттык менен туташтырышкан. Операция ийгиликтүү аяктап, маймыл 4 күндөн кийин өзүнө келген. Бирок анын жүлүнү кесилгендиктен маймылдын буту колдору иштебей калган. Ушул убакыттан кийин изилдөөчүлөр баш алмаштыруу операцияларын жасашкан эмес. Бирок 2013 жылы европалык хирург Серджио Канавера массалык маалымат каражаттарына дүйнөнү шок кыла турган бир интервью берген. Ал интервьюда ал бир адамдын башын экинчи адамдын денесине жамаштыруу операциясын жасай тургандыгын маалымдаган. Канавера ага чейин тышкандарда өзүнүн ыкмасын колдонуп көрүп, ийгиликтүү жыйынтык көрсөткөн. Анын ыкмасы төмөнкүдөй. Өтө курч алмаздуу скальпель менен чычкандардын баш бөлүгү кылдаттык менен кесип алынып, башка чычкандын денесине жамаштырылган. Жүлүндүн нейрондору биригүү үчүн полиэтилен глюкол кошулмасы ортосуна куюлуп, андан соң тигип салынган. Бир нече убакыт өткөн соң чычкандар кадимкидей эле басып жүгүрө башташкан. Баш алмаштыруу операциясына эң башкы претендент болуп Россиялык Владимир Спиридонов табылган. Анын эки колу, эки буту иштебегендиктен операцияга макул болгон. Бирок Кытай мамлекети Канавераны каржылап, өзүнүн мыкты клиникасын, мыкты хирургтарын Канаверага сунуштаган. Келишимге ылайык операция Кытай жаранына жасалышы керек деп маалыматта айтылган. Хирургтар муну донор менен реципиент бир рассадан болушу абзел деп түшүндүрүшкөн. 2017 жылы Серджио Канавера кытайлык кесиптештери менен биринчи жолу адамдын башын алмаштыруу операциясын ийгиликтүү өткөнүн дүйнөгө жар салышкан. Бирок маалыматта операция өлүктөрдө жасалган деп айтылат. Андан бери 2 жыл өттү. Алар бизге толук маалыматты бербегендей сезилет. Биздин оюбузча, ал эксперименттик операциялар дагы деле уланууда. Бирок совершенно секретно деген гриф менен. Эң кызыктуусу, Канавера дагы деле официалдуу толук маалымат бере элек. Сиздин оюңузча, ал операциялар жашыруун өтүшү мүмкүнмү? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Элестетиңиз, ошол операциялардын бирөөсү эле тирүү адамда ийгиликтүү ишке ашса, кандай гана технологиялык жана медициналык секирик жетишүү болмок. Экинчи тараптан карасак, дүйнөдөгү элита, тагыраак айтканда бай адамдар көп жашаганы экинчи шанс алышат. Албетте, андай элита адамдар өздөрүнүн экинчи шансын кое бергиси келбей, операцияларды жашыруун өткөрүшү мүмкүн.
Дүйнө элиталарынын ичинен эң көп органдарын алмаштырган болуп Дэвид Рокфеллер саналат. Ал жүрөгүн 6 жолу алмаштырткан. Элестетиңиз, 6 жолу. Андан сырткары ал бөйрөгү менен ашказанын дагы алмаштырткан. Ал 101 жашка чейин жашап, эң акыркы операциясын 100 жашында жасаткан. Баш алмаштыруу операциясынын жасалуусу төбөңкүдөй. Бул операцияга бир донор жана бир реципиент керек. Донор авариядан же жана башка травмадан баш мээси жабыркап, активдүүлүгү токтоп, бирок денеси жакшы абалдагы оорулуу адам. Жакындарынын макулдугу менен анын денеси сакталып калынат. Реципиент бул баш мээси активдүү абалда эс кушу жайында болгон, бирок колу буттары такыр эле иштебей калган оорулуу адам. Хирургдар кылдаттык менен донор менен реципиенттин баштарын денесинен ажыратып, реципиенттин башы менен донордун денесин жамаштырат. Кан тамырлар, эт булчуңдар бириктирилип тигилип, нерв клеткаларын жүлүндү полиэтилен глюкол кошулмасы менен жамаштырып тигип салышат. Биз кинодо көргөн Франкенштейндин образы көз алдыңызга келсе керек. Ушул видеону монтаждап жатканда бир нерсе эске келди. Мындан 10 жыл мурда биздин белгилүү куудул Тынар Курбаналиев «Орган сатам» деген сатирасын сахнадан ойногон эле. Биздин куудулдар көрөгөч адам окшойт. Элестетиңиз, арадан 100 жыл өттү. Кийим-кече саткан Дордой базары жабылып, ордуна дене мүчө саткан базар ачылса, Тынар байке айткандай эле, анда соодагерлер кийим сатпай эле бут сатам бут, 41-42 размерлер бар, состояние жакшы, не битый, не крашеный деп калмак беле. Чынында бул жөн гана тамаша, бирок чындыгына жараша. Ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына келди. Видеого класс басып, комментарийге өз оюңузду жазып, биздин каналга катталып кетиңиз. Биз үчүн ал абдан маанилүү.